Лондондун Гэтвик аэропорту унаа токтотуучу жайына робот кызматкерди сыноодон өткөрүп жатканын жарыялады. Роботтор быйыл жай мезгилинде ишке киришет. Робот жүк көтөргүчүнүн жардамы менен автоунааны астынан көтөрүп, унааны коопсуз жана бош орундарга жеткирет. Ал үчүн роботтор аскердик класс аттуу GPS-ти колдонушат. Мындай түзүм менен унаа токтотуучу жай көбүрөөк унааларды батырууга болот дешет. Онлайндагы жүз таануучу программа урдалып кеткен шимпанзени табуу үчүн колдонулду. Социалдык тармакта досторуңузду тааный алган алгоритм эми шимпанзенин жүзүндө изилдей алат. Эгер аткезчилик менен ташылып кеткен жаныбарды таанып калса, бул программа тиешелүү тараптарга эскертүү берип, күмөн санаткан аккаунтты бута калышы мүмкүн. Америка университети Виргиниядагы студенттер үчүн пицца жана кофе сыяктуу буйртмаларды жеткирип бере алчу, өзүн өзү башкаруучу 20дан ашуун робот жасап чыкты. 25 роботтун баары тең тиркем аркылуу студенттер шаарчасынын аймагындагы дүкөндөрдөн товарларды алып барып берет. Starship компаниясы өзү жеткирип бере алган унааларды өнүктүрүүнүн үстүндө иштеп келет. Sony компаниясы Aibo деп аталган робот күчүгүн көрсөттү. Ал камералар жана жасалма интеллект менен жабдылып, үй бүлө мүчөлөрүн, балдарды жана жада калса үй жандыктарында аралыктан байкай алат. Ошондой болсо да бул робот иттин баасы арзан эмес. Анын бирөөсү эле дээрлик $3000 турат.